Дүйшекевич, 77 миң жумуш орду түзүлдү деп айттыңыз да. Кайсыл тармакта 77 миң жумуш орду түзүлдү? Кайсыл тармактарда ушул мындай? Эгер ушундай болгон болсо жакшы, бул кызыктуу болуп атат да. Биз статистикада ошондой эле. Себеби дегенде мен да ошол жумушчу орун түзүү боюнча тармакта иштегенмин да. Жана 14.688 бул туруктуу орунга дедим мен жана айткандай. А беркилер болсо кичинекей магазин ачты, кичинекей бир ишканасын ачты, жер алып иштетти, аренда калды деген ушулардын баарын эсептегенде өз алдынча дегени госпредприятие түзүп канча жумуш ачып жүрдүңөр билбейм, башка мындай частныйлар Биз госпредприятиялар түзүп атпайбызбы? Былтыр кайсы ГПларды жаңы туризм боюнча. Туризм бүгүнкү күндө мына туризм кетменчини турист деп жазып алсаңыздар. Кирген жумушчу мамлекетке кирген жумуш кылган ал туристпи же ал кандай түшүнүк бар анда? Турист деген бул кыдырып барып ошол мамлекетке бизге келип акча таштап кетсе, ал турист болуш керек. А бизге келип жумуш жасаган, бизден жумуш жасап, иш кылып, услуга көрсөтүп, биздин ишибизден акчаны чыгарып кетсе, айлык алып турган жөнүндөт эми ыройдунат. Ал турист эмес да. Туура. Ушуну да, ушу статистикаңар ушундай жүрөт да. Мына да мен сизге реформа жүргүзбөй башка десем, өз карашың башка деп атасыз да мына. 6 миллион населениябыз бар. Мухаммедкалый Дүйшекевич. 3 миллиону дети, балдары да. 3 миллион взрослый. Анын 1 миллиону пенсия пособие алгандар. 2 миллион калып атат. 2 миллионун 1 миллиону мигрантыбыз. Мигранттар дагы подачкалык акча жөнөтүп атат. Бул жерде 1 миллион калып атат да, ишке жараган, Кыргызстандын ичинде 1 миллион ишке жараган адам. Ошол 1 миллиондун 400 миңи мамлекеттен айлык алган кызматкерлер. Жөнөкөйден сизге чейин, бизге чейин. 600 миң адам иштеп атат да. 600 миң адамдын иштеген ишкердин үстүнө бардыгыбыз минип алганбыз, сиз экөөбүз дагы. 6 миллиондан 600 миң адам иштеп атат. Бул справедливобу? Менин оюмча несправедливо. Аны тонойбуз по белому, по черному. Взяткасын да алабыз, очередке тургузуп алып, адан паспорт столуда очеред, Риодо очеред, любой жерде очеред.